Болдугула эме кетсине. Эмесин орутпай жүрөктөрүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камшыбек Кыдыршаевич. Биздин сиздерге кайрылуубуздун себеби бүгүнкү күндө 100 жылдык тарыхы бар Чалдыбар мектеп интернатынын жабылышы түрдө болуп атат. Жабылышынын мааниси болуп атат. Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн бир берген сөзү бар эле. 7 облуска, ар бир облуска ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, тагдырдан запкы жеген адамдар, мектеп окуучулары үчүн ушундай мектептерди курабыз деген. Бүгүнкү күндө 7 облуска бир мектеп, бир гана Талас облусунда ушундай бир мүмкүнчүлүгүнө тагдырынан запкы жеген окуучулар үчүн ошолордун укугун коргогон мектеп бүгүнкү күндө жабылып атат. Анын себеби бизге белгисиз. Анын үстүндө ушул жерде Манас лицейин кошуп, ушул жана жетимдер окуган же өзү мүмкүнчүлүгү чектелген, тагдырдан запкы жеген окуучуларга аралаштырып окутуп атат бүгүнкү күндө. Биринчиден бул мектептин жабылышы ошол эле учурда жанагы тоголок жетимдеши, жарым жетимдеши, мындай тагдырдан запкы жеген окуучулардын укугун тебелеп атышат булар. Бул жерде акча иштеш керекпи же мындай бир ушундай окуучуларга, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, тагдырдан запкы жеген окуучуларга жардам бериш керекпи? Мынакей дагы бир маселе чыгып атат. Ушул Чалдыбар мектеп интернатында, жетимдер интернатында, катуураак эле айтып берейин, жетимдер интернатында окуп бүткөндөр бандит болот же дагы бир башка бир жаман иштерге барат деген маалыматтар бар экен. Биз ал маалыматтарды толук четке кагабыз. Мына бүгүнкү күндө 85-жылкыдан берки бүтүрүүчүлөр чогулуп атабыз. Бир маселе, ушул жерде эч ким уккан жок. Мына мугалимдер да, ардагерлер дагы турат. Эч ким бир баланы жаман болуп кеткен уккан жок. Бардыгы Кыргызстанга, мамлекетке, мекенге кызмат кылган гана окуучулар, бүтүрүүчүлөр болуп атат. Az бүгүнкү күндө да биздин ичибиз атышып атканыбыз, ушундай татынакай болгон жатак мектеп интернатыбыз жабылып атканын себеби болуп атат. Дагы бул жерде эгер буну интернат деген бир атты алмаштыра турган болсоңор, анда статусун өзгөртүп бергиле, бирок ушундай мүмкүнчүлүгү тагдырдан запкы жеген окуучулардын мүмкүнчүлүгүн чектебеңиздер. Дагы бир нерсени баса беле айтып коеюн. Министрлер кабинетинин төрагасымын. Акылбек Жапаров. Ошол киши кол коюп койгон экен. Бул жактан Садыр Нуркожоевичтин урматтуу президентибиздин айткан сөзү аткарылыш керекпи? Же ага бүгүнкү күндө биздин ушундай көйгөй маселелер жетпей жатат. Ошол маселе түздөн түз аракет кылып атабыз. Садыр Нуркожоевичтин өзүнө жеткиришине, өзүнүн бир көңүлүн бурдурушуна, дагы бир жогорку кеңешке, ошо социал тармакты караган комитетке дагы кайрылып кетебиз. Түздөн түз суранабыз, ушул интернатты калтырып, дагы ушу башка облустарга ачканга мүмкүнчүлүк болбосо дагы ушул турган нерсени бузбайлы. Сизден суранабыз, Садыр Нуркожоевич, УКМК төрагасы Камшыбек Кыдыршаевичтен суранабыз. Давай кел отургула. Тигиле калып калбады жети сумкалар. Келем, бол отургулай. Болдугула эме кетсине. Эмесин орутпай жүрөктөрүн.
Мейіліңіздер эми, жакшы барыңыздар. Мейіліңіздер, жакшы барыңыздар, аман эсен жете алыңыздар.